Саламатсыздарбы, Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташболотова. Бүгүн биз Каса Миң долбоору тууралуу маектешмекчибиз. Студиянын мейманы Кыргызстан электр тармактары ишканасынын башкы директору Медетбек Айткулов. Саламатсызбы? Саламатсыз. Медетбек Ашыркулович, айтсаңыз, Каса Миң долбоору иш жүзүнө качан аша баштайт? Каса Миң долбоору жөнүндө айта берип да, уга берип да, уже 10 жылдан бери сөз болуп отурат бул жөнүндө. Эми эмне мынча убак созулуп кеткен болгон долбоор татаал долбоор өзү. Чында бул эң негизги маңызы, максаты бул долбоордун ошо Түндүк Азия өлкөлөрү, бул Афганистан менен Пакистан. Эми биринчи кезекте Пакистан. Ал жакта электр энергия абдан жетишсиз. Өзгөчө жазын айларында, жайым айларында ал жакта да аябай электр энергия тартыш болуп турат. Бизде Кыргызстан менен Тажикстанда жайында баягы сууларга бай болгондон кийин, суулар көбүрөөк болгондон кийин электр энергия ашыкча иштеп чыгаруу мүмкүнчүлүк бар болчу да. Ошонун негизинде анан сүйлөшүүлөр болгон. Силерде электр энергия бар экен, бизге жетпей атат. Ошону мындай кепке келип сүйлөшүп, силер саткыла, биз сатып алалы деп. Бул жалпак тил менен айтканда. Ошондой келиштин сүйлөшүүлөр негизи ошондон башталган. Бирок татаалдыктар, тобокелдер ортодо көп эле да. Себеби төрт мамлекеттин ар ким өзүнүн менталитети бар, өзүнүн мыйзамдары бар, өзүнүн саясий түзүлүштөрү бар. Өзүнө пайдага тартат. Ошолордун баардыгын бир кынапта, баарын бир кепке келиш үчүн мына ошол сүйлөшүүлөр 10 жылга чейин созулуп кетти. Сүйлөшүүлөр бар деңгээлде болуп аткан. Премьерлер да катышкан, министрлер, директорлор, эксперттер, адистер ошол баардык негизде сүйлөшүп аткан. Себеби азыр көп эле эксперттер айтып атпайбы? Мен урматтаган абдан мыкты эксперттер айтып атат. Бул Каса Миң долбоору болбогон эле долбоор. Тобокелдер көп, иштебей калат деген жүйөлүү себептерди айтып атат. Биз ошол себептердин баарын биз билебиз. Ошол айтып аткан себептердин баарын биз башынан билгенбиз. Ошолордун баарын, ошол тобокелдердин баарын жок кылыш үчүн, баарын бир кеп келиш үчүн ошон үчүн мына 10 жылга чейин сүйлөшүүлөр созулуп кетти. Бүгүнкү күндө ошол баардык сүйлөшүүлөрдүн баары бүткөн. Төрт мамлекеттин арасында чоң томдо болгон келишимдер кол коюлду. Ошо генералдык келишим дегендер, жанагы электрини сатып алуучу өлкөлөр, сатуучулардын ортосунда дагы келишимдер. Андан тышкары мына Тажикстанга көп айтышат эмес, тобокел көп. Тажикстан электр энергияны бизге өткөрбөй коюш мүмкүн деп. Ошон үчүн биз тажиктер менен өзүнчө биз келишим түзгөнбүз, координация кылып деп туруп. Биз баардык тобокелдердин баарын анализдеп келип туруп, кантип чечебиз, кандай кылабыз деп бир кепке келип, баардык келишимдерди кол коюп чыкканбыз. Эми практикалык ишти башташ керек болуп атат. А дегенде электр энергия касып сатып алса мүмкүнчүлүк жок. Себеби инфраструктура жок бизден. Азыр ошо бизден Тажикстанга чейин жетип турган электр чубалгысы жок бүгүнкү күндө. Ошондуктан жаңы инфраструктуралык объекттер салышыбыз керек. Бул аба чубалгылары жана көмөкчү чордондор. Алыскы аралык көп электрин сатып аткандан кийин муну 500 киловольттон кем эмес чыңалуунун аба чубалдар аркылуу гана берүүгө мүмкүн болот. Ошондо азыр мына Кыргызстандан баштап ошо Пакистанга чейин 500 киловольт болгон аба чубалгысын салышыбыз керек. Узундугу бир 700 километрден ашык болот. Бул Кыргызстанда, Тажикстан, Афганистан, Пакистан 4 мамлекет аркылуу өтө турган аба чубалгысы. Андан тышкары дагы көмөкчү чордондор салынышы керек. Бул Пакистанда жана Тажикстанда. Ал жерде турактуу биринчи жолу ошо биздин региондо биринчи салынып атат. Ошо агын өзгөрмө агын эмес, турактуу агындын негизинде болгон көмөкчү чордондор салынат. Буга акча керек. Ошо дагы көп убакыт созулуп аткан ошо акчаларды издеп аттык. Бүгүнкү күндө ошо акчалардын дагы каражаттарында суроолордун баары чечилди десе болот. Кыргызстан жөнүндө айтайын, мына биздин Кыргызстан территория аркылуу узундугу 470 километрге жеткен 500 киловольттук жаңы аба чубалгысын салышыбыз керек. Башталышы жана азыр бизди иштеп аткан, биздин мурда салган Датка деген көмөк чордон бар эмеспи? Ошондон баштап аба чубалгы башталат, анан Жалал Абад обласу аркылуу, Ош обласу аркылуу, Баткен обласу аркылуу, баардык үч област өтүп барып, анан Тажикстандын чек арасына өтүп кетет.
Мына акчалардын баары чечилди. Эми Ким тарабынан каржыланат же ортодон каражат? 3 мамлекет бизге, мамлекет эмес, 3 финансылык уюмдар бизге ошо каражат бөлүп берип атат. Бул биринчиден Дүйнөлүк банкы, экинчиден Европа өнүктүрүү банкы деген, үчүнчү биздин негизги донорубуз Ислам өнүктүрүү банкы. Бул берилген акчалардын баардыгы тең баягы эң жеңилдетилген шартта жанагы МАР деп коет, ошонун негизинде берилип аткан кредиттер да. Эми бүгүнкү күндө биз эми ошол аба чубалын кимдер салат? Ошол суроону чечип атабыз. Ал үчүн биз дүйнөлүк баардык эл аралык масштабтагы тендер өткөрүп атабыз. Бүт дүйнө жүзүндө мен деген мыкты фирмалардын баары катышыша мүмкүнчүлүгү бар бул тендерге. Биринчи биздин фаза болду, жана Ислам өнүктүрүү банкынын акчасы баары чечилген. Ошонун алар биз 125 километрдин акчасын алар чечип берген. Ошо 125 километр ким салат, биз тендерди өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө бир 9 фирма катышты тендерге. Азыр ошол жанагы дүйнөлүк банктын атайын эксперттери бар, көз карандысы эксперттер, ошолор азыр тендерлик эмелерди карап атышат. Ошол карап туруп, анан кийин мына бул фирма жетиштүү, жеңиштүү болду дегенден кийин ошол фирма менен биз келишим түзүп туруп, анан кол кое алабыз. Анан кийин ошол фирма анан кийин жумушту баштайт. Бардык мындай сүйлөшкөнбүз, Тажикстанда да, Кыргызстанда дагы бардык жерде иштердин баары бир убакта башталып, бир убакта бүтүшү керек деп. 3 жылга созула турган мөөнөт болуп атат. Ошондо 2020-жылы Кудай буйруса бардык ошо 4 мамлекеттен Касага тиешелүү болгон инфраструктура объект баары салынып бүтөт. Мына ошондо 2000-жылдан баштап туруп уже практикалык иш башталды десек болот. Ошондо биздин электр энергиянын кожоюну болгон электр станциясы өзүнүн электр энергиясын Пакистанга чейин сата берүүгө мүмкүнчүлүк болду. Медетбек Ашыркулович, айтсаңыз, ошол бул долбоордун кандай экологиялык жана коомдук таасирлери бар? Экологиялык азыр өзгөчө Всемирный дүйнөлүк банк финансирует эткен объект немелердин долбоорлордун баардыгында тең биринчи негизги максат экономикалык пайда эмес. Эң биринчи ошо экологиялык жана социалдык кандай тобокелчиликтер, кандай калат, таасир кыла алат деп ошону карап чыгышат биринчи очередь. Буну дагы биз абдан терең караганбыз. Жана ТО бирин жасалып атканда эле ошонун эң бир чоң бөлүмдөрдүн бириши болчу экологиялык жана экологиялык кандай тобокелдер бар, коопсуздуктар бар деп туруп. Анын баарын биз карап чыкканбыз. Андан тышкары дүйнөлүк банк өзүнүн баягы көз карандысы эмес деген мыкты эксперттерин жиберген. Алар да ошо жерге барып, ошо 3 областын тең башынан чейин өтүп келишип, анан кийин биз менен чогуу кеңешип кадыр эмелерин даярдалган, өздөрүнүн жыйынтыктарынчы. Анан жыйынтыктарын алганда биз ошо жерге барып, ошо элдер менен чогуу карап туруп бир келишимге келебиз. Эми ушул Каса-Миң долбоору ишке ашты дейли, көмөк чордондор, чубалгылардын баары бүтүп ишке ашты дейли. Кайсыл бир белгиленген бир убакыт мөөнөт барбы Кыргызстанга пайда алып келип баштаган? Сата баштаган күндөн баштап Кыргызстанга пайда келе баштайт. Ошол мунун баасы абдан жакшы баа бүгүнкү күндө. Ошо биз 1 жыл мурда келишимге келгенбиз, баасы 9,1 цент болот деп Пакистанга. Андан тышкары 2020-жылы сата баштаса, ага чейин биз айтканбыз, инфляция болуп кетсе, ошо инфляция жараша баа дагы өсөт деп туруп. Мына 9,1 цент деген кадыр бул биздин тегеректе бул эң жогорку баа. Азыр андай баа менен эч ким бизден сатып албайт, жана эч ким 9,1 центине бирин саткан жок. Пакистанга ошондой баа менен сатсак, бул Кыргызстанга ошо саткан күндөн баштап туруп кирешип түшө баштайт деп айтсак болот. Ал эми ошол айрым эле сиз айтып аткандай эксперттер айтып атышпайбы, Кыргызстан кышында эмес, жайында дагы электр энергиясын экспортко чыгара албайт депчи? Жолу сура, себеби мына өзүбүз эле көрбөдүк, 1-2 жыл мурда кышында өзүбүз Казакстан электр энергия сатып ала турган калып атат. Бул аба ырайына байланыштуу экен. Мына быйыл эми аябай жамгыр жакшы жаап берди эле, азыр сууну каяка кетиребиз, азыр кайра айлабыз кетип атат. Мына уже бүгүн эме Өзбекстанга экспорт сатып атабыз электр энергияны. Дагы эгер алам дей турган болсо, биз дагы сатканга дагы көп мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр издеп атабыз, дагы каяка сатсак болот деп туруп. Ага караганда мына Пакистан менен биз келишим 15 жылга чейин деп келишим кол коюп койгонбуз. Пакистан 15 жылга чейин бизди электр энергияны алууга милдеттүү алар бизден. Долбоор. Бирок ошол эле караша биз дагы электр энергияны берүүгө милдеттүүбүз.
ошо кантип биз ошо милдетти жабабыз деп атабыз. Мүмкүн аба шарты туура келбей калабы деген баягы тоо Ошондуктан кемчиликтер бар биз да. могу бир гана ошо эмени карап отурган болбойт экен да, аба шартынчы. Быйыл жамгыр жаабы, жаабайбы, жааса эмне болобуз деп отурбай, ал үчүн ошо токтогул суу сактагычынан көз карандысыз болбогон дагы жаңы электр станцияларын салышыбыз керек. Бул демек токтогул суу сактагычынан жогору жакта жайгашкан нарын нугуна ошол жакка салсак болот. Ошо эле Камбарата КЭСтер, ошол эле жогорку нарын каскад КЭСтери, алар мына токтогул суусуна чогулган сууга көз каранды эмес. Андан тышкары жылуулук электр станцияларын да салышыбыз керек. Мына быйыл Кудай буйруса Бишкек жылуулук борборунда дагы 300 мегаватт кошумча электр кубаттуулук киргизсек, бул чоң көмөк болуп калат. Андан тышкары Кара Кешедин бассейнине да жылуулук электрин салалы деп атпайсызбы? Ошолор эгер салынып кетсе, биз анда эч кандай коркпой эле уже Пакистанга беретин электр энергияны бул алдыңкы 15 жылда бардык убагында бир милдет аткарылабыз деп ишенимди айтсак болот. Медетбек Ашыркулович, бүгүн убактыңызды бөлүп биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Каса 1000 долбоору алдыда Кудай буйрса ишке ашат деген тилегибизди билдирели. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Кыргызстан электр тармактары ишканасынын башкы директору Медетбек Айткулов болду. Бүгүн биз Каса 1000 долбоору жана анын келечеги ишке ашыруу жолдору тууралуу сөз кылдык. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.